Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Алар төмөнкүлөр. Президент Садыр Жапаров менен Кер турагасы Си Цзиньпин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордо баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү түзүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Министрлер кабинети менен Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы акысыз жардам көрсөтүү жөнүндө макулдашуу. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы 2024-2025 жылдарга карата кызматташуу программасы. Билим берүү жана илим министрлиги менен Кердин илим жана технология министрлигинин ортосундагы илимий техникалык кызматташтык боюнча комиссия түзүү жөнүндө протокол. Бишкек шаары менен Тяньцзинь шаарынын ортосундагы боордоштук байланыштарды түзүү жөнүндө макулдашуу. Министрлер кабинети менен Кер өкмөтүнүн ортосундагы маданий баалуулуктарды уурдоону, жашыруун казууларды, мыйзамсыз ташып келүүнү жана чыгарып кетүүнү алдын алуу жөнүндө макулдашуу. Министрлер кабинети менен Кер өкмөтүнүн ортосундагы авиациялык издөө жана куткаруу жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн гранттык каражаттарынын эсебинен берилүүчү көчмө оорукана долбоору боюнча Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы өткөрүп алуу актысы. Экономика жана коммерция министрлиги менен Кердин коммерция министрлигинин ортосундагы жогорку сапаттагы сооданы өнүктүрүүнү илгерилетүү боюнча биргелешкен иш-чаралар планы. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Кердин мамлекеттик кеңешинин пресс-канцеляриясынын ортосундагы жалпыга маалымдоо каражаттары жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум. КР президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиги менен Кердин өнүктүрүү жана реформалар боюнча мамлекеттик комитетинин ортосундагы өндүрүштүк кубаттуулукту жана инвестициялык кызматташтыкты илгерилетүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Айыл чарба министрлиги менен Кер башкы бажы башкармалыгынын ортосундагы Кыргыз Республикасынан Кытай Эл Республикасына экспорттолуучу ашкана жүзүмүнө карата фитосанитардык талаптар жөнүндө протокол. Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттиги менен Кердин чет тилдердеги адабияттарды басып чыгаруу жана жайылтуу боюнча башкармалыгынын ортосундагы стратегиялык кызматташтык жөнүндө макулдашуу. Министрлер кабинети менен Кер өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду өз ара түзүү жөнүндө макулдашуу. Айыл чарба министрлиги менен Кер айыл чарбасы жана айыл министрлигинин ортосундагы 2023-2025 жылдарга карата айыл чарбасы чөйрөсүндөгү кызматташуу планы. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Кытай медиа тобунун ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. China Power International Development Limited компаниясы менен Ысык Көл облусунда 1000 мегаваттык күн электр станциясын куруу жөнүндө инвестициялык макулдашуу. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Шанси Тяньхан Шиндиен фильм компани Лтд ортосундагы Жибек жолунун алыскы шамалы биргелешкен сериалын тартуу долбоору боюнча кинематография тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашуу. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Бейжиң Жоңгуй Боя Калче Медиа Ко ортосундагы Бишкек сүйүүсү биргелешкен сериалын тартуу долбоору боюнча кинематография тармагындагы долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашуу. Айыл чарба министрлиги менен Хэбэй Бай Доу Цзя ЖЧКсынын ортосундагы жер семирткич чыгаруучу заводдун курулуш долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык макулдашуу. Билим берүү жана илим министрлиги менен стандартташтыруу боюнча Алкак жана жол кесиптик билим берүү альянсы эл аралык уюмунун ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Энергетика министрлиги менен Universal Energy Co Ltd компаниясынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Энергетика министрлиги менен TBA компаниясынын ортосундагы Кыргыз Республикасынан Кытайга электр энергиясын экспорттоо боюнча кызматташуу ниети жөнүндө макулдашуу. Энергетика министрлиги менен China Energy International Group Co Ltd жана China Kejoba Group International Engineering Co Ltd компанияларынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Ош шаарынын мэриясы менен Hunan Jungsing Environmental Protection Co Ltd компаниясынын ортосундагы таштандыларды өрттөөчү завод куруу долбоору боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. ТНК Шумкар ачык акционердик коому менен Сянь Янчова компаниясынын ортосундагы Кыргыз Республикасында Шекмен сериясындагы оор жүк ташуучу жана атайын багыттагы автоунааларды өндүрүү боюнча чогултуучу завод түзүү боюнча макулдашуу.